Маалыматка караганда учурда Гуандун провинциясында 400 миңге жакын курулуш тармагындагы завод бар. Ишкерлердин айтуусунда эки тараптын кызматташуусу менен курулуш материалдарын Кытайдан түз алып келүү жана ыңгайлуу баада макулдашууга мүмкүн. Ал эми долбоордун экинчи баскычы инвестиция тартуу. Гуандун провинциясынын дүйнөдөгү эң курулуш тармагы боюнча эң алдыңкы орунда турган провинциянын бири. Ал жерде өтө көп ушул компаниялар өздөрүнүн брендтерин дүйнө жүзүнө чыгарат. Бүгүн ушул Гуандун провинциясынан чыккан өндүрүлгөн курулуш материалдарын биз Кыргызстанга алып келип элге тааныштырып атабыз. Экинчиси бул биринчи баскыч. Ал эми экинчиси ошол провинциядагы иштелип чыгарылган өнөр жай ишканаларын, кайра иштетүү өнөр жайларын, бүгүнкү продукцияларды иштеп чыгарган ишканаларды Кыргыз Республикасында куруу баскычы болот. Инвестиция тартуунун алгачкы баскычы соода тармагынан башталат. Соода тармагында өнөктөш ишкерлер табылып, мамиле жакшырса деген максатта көргөзмө өттү. Анда Гуандун провинциясынан чыккан заманбап технологиялар, курулуш материалдары, эмеректер коюлуп, жергиликтүү ишкерлер таанышып чыкты. Кыргызстандын бренди кылып бир продукция чыгарабыз деген ой болот. Мисалы жана электрочайник, үтүк дагы бир нерселерди ошо жаңы бренд кылып, баягы кандай десем, запчастьтарды тияктан алып келет да, бул жерден чогултуп бренд. Эми бул жерде көп эле мамлекеттер ошентип атат. Россияда деле, Өзбекстанда деле, Казакстанда деле Кытайдан баягы комплектөөчүлөрдү алып келип, бирок өзүбүздө чыгарып, өзүбүздө жумуш орундар түзүлүп, өзүбүздө баягы салык жагынан жакшы түшүм төлөмдөр болот да. Ошону бизде да уюштурсак деген өздөрүнүн ойлору бар, бизде сунуштап атабыз. Инвесторлардагы ушул кандайдыр бир өзүнө тааныш эмес башка өлкөгө бараардан мурда ал өлкөдө соода алакаларын жүргүзүп, соода сатыгын уюштуруп, эгерде ошол чыгарып аткан эмелери же болбосо аябай кызыгуу жаратып, ошол жерден өлкөдөн мындай чогуу бир өнөктөш табылып калса, анан биргелешкен ишкана инвестиция боюнча дагы ойлор туулуп, анан инвестиция жасай баштайт. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз Гуандун провинциясынын Кытайдагы Борбор Азиялык деңгээлдеги ушундай көргөзмө жарманкесин ачуу аземин өткөрүп жатабыз. Айта кетсек, буга чейин Кытай Ош облусу менен билим берүү жана медицина тармагында кызматташып, инвестиция тартылган. Ал эми курулуш тармагында алгачкы кадамдар жасалууда. Гүлнур Аратбай кызы, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.